Жакын таанышым нотариус аркылуу милдеттеме алып 2 жылда төлөп берем деп карызга акча алып үйүнүн документин кошо калтырган. Убадалашкан мөөнөткө карызын берген жок. Үйүнө издеп барсам менден башка адамдардан дагы акча алган экен. Алар да издеп жүрүшөт. Атасына жолуксам үйдү сатып, карыздарды беребиз дейт. Үйдүн документтери болсо менде турат. Үйдү сатса менден эле кутулушу мүмкүн. Менден башка карызы көп экен. Ошол үйдү мыйзам чегинде өзүмө өткөрүп алыш үчүн эмне кылышым керек? Сиз бунун үчүн ошол турак жай жайгашкан жердеги сотко доо арыз менен кайрыласыз. Ошол сизге канча демек өлчөмдө канча сумма карыз боло турган болсо, ошол сумманы өндүрүү жөнүндө, ошол эле учурда күрөөгө коюлган мүлккө камак салуу жөнүндө. Демек мыйзамда доону камсыз кылуу деп айтылат. Доону камсыз кылуу максатында сиз демек арыз, доо арыздан сырткары арыз менен кайрылыңыз. Ал арыз менен сотко арыз келип түшкөн күндөн тартып эле ал үйгө демек камак салат. Камак салат деген бул ошол ал турак жай ошол иш каралып бүткөнгө чейин башка үчүнчү тараптарга сатуу бербеш үчүн мындай доону камсыз кылып ал турак жайга камак салынат. Соттун чечими чыккандан кийин үйдү, турак жайды демек кантип өткөрүп алыш керек? Турак жайды соттун чечими менен гана өткөрүп аласыз. Демек соттук аткарчылар кызмат бөлүмү атайын барып ага камак салат. Ал үйдү демек көз карандысыз болуучуларга баалатып туруп, аны ачык соода саттыкка коет. Аукцион. Ачык соода саттыкка каалаган жарандар мындай катышып ал турак жайды сатып алууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эгерде ачык соода саттыкта анда ал демек турак жай өтпөсө, бул мындай экинчи жолку соода саттыкка жарыяланышы мүмкүн. Эки жолу болгон соода саттыктан өтпөй турган болсо, сиз ал турак жайды мындай натуралай түрдө карыз эсебинен сиз өзүңүздүн наамыңызга өткөрүп алууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Кыргыз Республикасынын Жарандык процессик кодекси 144-берене доону камсыз кылуу боюнча чаралар. Төмөнкүлөр доону камсыз кылуу боюнча чаралар болушу мүмкүн. Жоопкерге тамдык болгон жана же анда же башка жактарда турган мүлккө же акча каражаттарына камак салуу, мүлккө же акча каражаттарына камак доо суммасынан жана соттук чыгымдардын чектеринде салынат. Жоопкерге белгилүү бир аракеттерди жасоого тыюу салуу, белгилүү аракеттерди жасоо милдетин белгилөө, мүлктү берүүгө же ага карата башка милдеттемелерди аткарууга башка жактарга тыюу салуу, мүлктү камактык бошотуу жөнүндө доо коюлган учурда мүлктү сатууну токтотуп туруу, карызкор сот тартибинде талашып жаткан аткаруу документи боюнча өндүрүп алууну токтотуп туруу.